Jana tarif boyunca 66 son boyunca. Mütabak alıyorsa 66 son boyunca. Büyük içerisinde. Kaç son oldu? 30 80 değil bu. 30 son 80. Buyursa. Ben sorusuna içerisinde. Bak Cengiz Bey, ben anla çeşitken bilemiyorum. Bana geçen arkadaş ne diye söyledin? Siz ne olsa bak Cengiz Bey. Yok, su boyunca bundaydı. Sorumuz mesele emni. Su taza sorunca mesele çeşitken yoktu odası. Çeşitken yok. Ben cevap vereyim. Anda oldu, ben cevap vereyim. Hazır, ben birinci ortasarım. Ben bayağıda gelgende elmen jolukanda komissiya düz gördüm. Aytkam 66 so'm bol boyut degen. Jana tуура эмес кеткен иштер туура эмес кеткен. Анткени сууну бүтпөй туруп тарыхтын маселесин көтөрүшкен. Ызы чошунан чыккан. Тем более жана подключение деген. Жанагы техусловия деген мурунку суу колдонуп жүргөндөргө техусловия берилбейт. Алар бекер болот аларга. Булар баарына берип салган, алкайта кеткен. Жаңы кошулгандарга техусловия төлөнөт. Мурункуларга баарын булар бирдей берип салган. Маселе ошондон чыгып кетти. Ал болбойт, ал туура эмес. Мен ачык айтып атам. Тариф да туура эмес болуп калган, туура эмес санашкан. Аякта калган өздөрүнүн анча-мынча тиги расходдорун баарын кошуп салышкан, көтөрүлүп кеткен. Ошо менен маселе чыгып калган. Андан кийин жанагы комиссия мен келген айттым. Комиссия түзүп туруп, ошону тактап туруп, баасын бүт баарын эмне майда чүйдөсүн чейин изилдеп чыккыла деген, изилдеп комиссия ишин бүтүрдү, жыйынтык чыкты, туурабы? Жыйынтык чыгып туруп, ошонун жыйынтык менен тиешелүү жетекчилерге чара көрүлдү деген. Мына азыр мен биринчи орун басарым, майда чүйдөсүн бүт түшүндүрүп берет. Азыр угуп алыңыздар, мына ошол маселе боюнча тут сазасы боюнча. Жакшылап угуп азыр айтып түшүндүрүп берет. Ошол тариф жөнүндө маселе жарыялангандан кийин бир нече күндөн кийин Батыш Жеңишбеков келип сиздер ушул жолугуш өткөздү. Ошондо айтылган тарифти кайра тактап чыгабыз. Баардык айтылган суммалардын баарын тактап чыгабыз деп айткан. Баары эле өзүнүн жеке тескемеси менен атайын комиссия түзгөн. Комиссиянын курамына бүт облустуктагы жетекчилер, тиешелүү кызматтардын жетекчилери, райондук жетекчилер, ошо суудун аткарылган ишкананын кызматкерлери толуп киришкен. Биринчи тариф 66 сом 21 тыйын деп жарыяланган. Ал тариф бекитилген эмес, ошо жарыяланган эле. Элге алып чыккан. Андан кийин антимонополдук комитет тиешелүү чыгымдарды карагандан кийин 61 сом 20 тыйынга түшүргөн. Биз антимонополдук комитетте биринчи ошо баалар тарифтөөчү атайын мамлекеттик орган катары маалымат сурадык. Бирок биз элибиздин абалын билебиз. Бул тариф кымбат деди. 61 сом 20 тыйын деген бул эң көтөрчү баа эмес. Демек элге ойлош керек, элге дагы аракет жасаш керек деп biz rayon yetekçiliği, oblastlar kızmattan bazı geliştirmelerin süylöşüp, başka karşı bulaklarının izleyölmenin, gerekli statyaların mümkün bolgan kollayıcılar statyalar başka bulaklarına karşı olduğunu çeşip, 39 son 80 tıyınca komisya suçladı. Bu komisyanın çeşimi aylık keneste aksiyallığı bekitildi. Bunday tarifi bekiti hukuku bu aylık kenestin prerogativi var. Мында кечип отат. Арабызда өзүнгө шайланган депутаттар бар. Ошол депутаттар кайра бекитип беришти. Комиссия чечиминде дагы бир чечим бар болчу. 8574 сом. Ошонун 3100 сому бул техусловия үчүн болгон. Аны мурдагы сазовдун депутаттары бекитип берген экен. Биз буга дагы замечание айттык. Биз айтып атабыз. 3100 сом деген техусловияга берилген баа мурда подключение болгон жарандардан алынбаш керек. Алар суу ичип атышкан буга чейин. Техусловия деген ал жаңы улануудан учурда берилет. Ошондуктан биз комиссиянын чечими менен, облустук комиссиянын чечими менен 3100 сомду алып таштоону дагы сунуш кылганбыз. Ошондо бул орточо баа, ошондо 8574 сомдон 3100 сомдо алып калган абалда бекитилиш керек болчу. Андан кийин ошол жерде биз эл менен сүйлөшүп атканда кээ бир маселелерди көрдүк. Кээ бир адамдарда 5 метрден подключение болот, кээ бирде 30 метр. Түрлүү болуп, орточо калып ушундай деп аташкан. Биз ушул аракетти да туура эмес деп эсептедик. Демек ар бир жарандын өзүнүн жеке маселесин ортолоштурганды туура эмес көрүнүш деп кабыл алдык. Ошондуктан урматтуу жарандар, 39 сом 80 тыйын деген бул уже бекитилген официалдуу тариф. Андан сырткары курулуштун жүрүшү боюнча атайын областтык капиталдык курулуш башкармалары бар. Капиталдык курулуш башкармаларында атайын тапшырма берилди. Силер өзүңүз келгенде биринчи келгенде Батыш Жеңишбеков айткан.
Турмуштук күчтөрүндө айрыкча жанагы уплотнение маселесинде кийин барып чөгүп кетет, сапатсыз болуп атат. Замечание жасаганбыз. Мына облустун жетекчилери турат, алар келип, бүгүн алар обычный стандарттык текшерүүдөн сырткары текшерүү жүргүзүп атышат. Билесиздер, обычно мамлекеттик надзор болот, автордук надзор болот, анан буйртмачы надзор болот. Биз азыр облустун көрүнүшүндө 4-чү надзорду киргиздик. Жакынкы бир айдын аралыгында проект болуп бүтүш керек. Кабыл алууну өтө катаал тартипте алып барабыз. Проекттен эч кандай колебания кылганына жол бербейбиз. Уплотнение, проекттердин аткарылышы бар. Демек кабыл алуу процессинде биз подрядчиктерге болгон замечанияларды азыр айтып келатабыз, дагы айтабыз. Кабыл алуудан кийин дагы булардын гарантиялык мөөнөтү бар. Гарантиялык мөөнөттөрдү толук талап кылып, аны аткарып беребиз. Андан сырткары биз сууну жасап атканда атайын буга чейин кандай эмгичек ошол источниктерди алганын анализдеп чыктык. Атайын Бишкектен источниктердин маселени алып чыккан. Азыр жерде совет жетекчиси отурат. Сууларга анализдер жүргүздүк. Ал канчалык эски суу менен жаңы суунун химиялык, башка абалдарын баарын тактап чыктык. Биз азыр көптөн бери кызылдар өзүңүздөр билесиздер, кызыл суу ичип аткан жерде биз таза суу берели деген ой болду. Мына мен жакын аралыкта иштеп келатам, бирок биз нерсени түгөл айтабыз. 39.81 бул бекитилген тариф, болгондо да акциялуу айылдык кеңештин чечими менен анан айылдык кеңеш жана 85-74 сомдогу маселени кайрана карап 3100 сомду ээлишин алып ташташ керек. Биз ошону кайра кайталап айтабыз. Себеби тепло үчүн деген бул бир эле жолу подключение үчүн бере турган цифровой өзөк. Мен Гормада каналы менен да сүйлөшкөм, баардыгы менен сүйлөштүм. Бүт мүмкүн болгон башка маселелерди колдонот, башка иштөрдү жасайбыз. А элибиз мүмкүн болгон арзан тарифте суу ичсин деген. Бул биздин губернатордун бак чекпечи тапшырмасы болчу.